ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة أو مجازفة وبإناء بعينه. Eğer bir uruk alıp atsanız, же болбосо bir neme жемиштин уругу, же болбосо buğday, arpa, же болбосо сахар, ар кандай bir нерсе алып аткан болсоңуз, ошолорду не bir идиш менен салып берип аткан болсо, могу 1 кило деп айтып койгон болсо, алып берсеңиз болот. Ошо 1 кило болгон болсо. Текшерип койсо деле болот. Кээ бирөө атайын 1 кило кылып коюп коет. Чынчыл инсандар да, чынчыл содагерлер, анткени кыямат күнү пайгамбарлар менен бирге болот. Ошон үчүн содагерлердин баардыгына айтарыбыз, насаатыбыз, иншалла чынчыл болуңуз, кыямат күнү пайгамбарлар менен бирге болосуз. Чынчылдыкты Алла Таала насип эткен болсун. Неге бир нерсе сатып алган болсоңуз, мисалы $100 алсаңыз, $200 сатып аткан болсоңуз, түшүп бер десе, мисалы 150 ал дедиңиз да, дагы түшүп бер десе, өзүм 140 алгам деп алдабаңыз да. Өзүңүз $100 эле алгансыз, 140 алгам дебең да. Неге? Кама алия бикада. Мага 140-ка турду десеңиз болот. Ан товарды алып келгениңиз бар, ти самолетко төлөдүңүз, ордуңа төлөйсүз, арендаңыз, тигүүңүз болуп 140 туруп калышы мүмкүн. Бирок мен мынча алгам өзүм деп айтпаңыз. Сизден эч ким сурабайт товарды канча алганыңызды. Өзүңүз билесиз канча алганыңыз. Болду. Мынчага болушу ушунча деп эле сатып бериңиз. Анан мылды түшүрө албайм деп коюңуз, болду. Иншаллах. Алла содаңызга береке берсин.